Күндүн маанилүү кабарларын камтыган Ош жаңылыктары программасы назарыңыздарда. Аны мен Бексултан Калыбеков алып барам, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Өлкөдө чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер иштеп жатат. Мамлекет тарабынан ирригация тарамагына өзгөчө көңүл бурулууда. Ошто жолдорду кардан тазалоо иштери кандай жүрүп жатат? Биринчи 2 февраль күндөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын Алматы шаарына иш сапары менен барат. Сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына жана эл аралык Санарип форумуна катышат. Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынын жүрүшүндө ЕАЭПке катышуучу тараптардын өкмөт башчылары соода экономикалык кызматташуунун, ошондой эле техникалык жөнгө салуу, биримдиктин интеграцияланган маалымат тутуму жана башка актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсүн карашат. Ошондой эле Акылбек Жапаров ЕАЭП өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен бирге жыл сайын өтүүчү Санарип форумунун пленардык жыйынына катышат. Форумга белгилүү эл аралык жана коомдук ишмерлер, ири IT компаниялардын жетекчилери жана бизнес өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда жүрүү тартиби боюнча кабыл алынган жаңы эрежелер Оштогу достук бекетинде түшүндүрүлдү. Жаңы тартип Кыргызстандын аймагында андан ары жүрүүгө укук берген документтерди толтурбаган чет элдиктерге тиешелүү. 3 айдан бери иштеп жаткан жаңы тартип чек араны кесип өтүүчүлөр тарабынан кандай кабылданууда? Кийинки материалда сөз болот. Соңку 3 айдан бери Кыргызстандын аймагына кирүүнү жана жүрүүнү каалаган чет элдик жарандар үчүн жаңы эреже иштеп жатат. Тартип негизи 2 система менен жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын мыйзамы 121 мыйзамы бар. 2012 жыл июлда кабыл алынган. Ошол жердеги 62 мамлекеттин жараны көрсөтүлгөн. Андан сырткары дагы Турция, Монголия, Украина, Сербия деп булар 90 күндүк визасыз жүрүүгө уруксаты бар келишим боюнча. Ушул мамлекеттин жарандары кирет. Анан 90 күндүктөргө 180-90 деген система иштейт. Буга чейин иштеп келген керде чыкты же визаран деп аталган уруксат системасы былтыркы жылдын 21 октябрынан тартып жокко чыгарылган. Эгерде каттоодон баш тартып Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын туура сактабай келген учурда бул жарандарга жанагы 90-180 деген күндүк система иштеп, ошондо Кыргыз Республикасында 90 күн эгерде регистрациясы каттоосу жок жүргөн болсо, чыгып кеткенден кийин кайра 90 күнгө чейин кире албай калышып атат. Визалар электрондук жана жеке кайрылуулардын негизинде берилет. Ал туристтик, студенттик, айдоочулар, бизнес жана туугандар визасы болуп бөлүнөт. Тышкы иштер министрлиги былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу виза алгандардын саны 2 эсе өскөнүн билдирет. Визаларды тарифтөө боюнча нуска бар. Өзбекстан жарандары ошо 6 айына бүт баарына тең тариф бирдей, ошо категориясына карабай. 6 айга чейин $10, 1 жылга чейин $20. Башка чет элдик жарандар бизде эки тараптуу келишими жоктор, алар $160 төлөйт 1 жылгачы. Жыл башынан бери 3000 чет өлкөлүк Кыргызстандын аймагына кире албай калган. Басымдуу бөлүгүн коңшу Өзбекстандын жарандары түзгөн. Yok viza açıp şu anda duruyorum. Ya şimdi pastanede aşağıda yaşayayım da. Bu yada azrak duruyorum ben bu yada köprü. Oşunda Pastanede okuymiz. Yılda 20 gün şöyle olamiz. O'qishimiz bo'yicha zavrshini o'qiymiz. O'shtuda Чегара постун кесип өткөн ар бир чет өлкөлүк жарандын Кыргызстандын аймагында жүргөн күнү автоматтык түрдө эсептелинип турат. Сапардын максатына жараша уруксат кагаздарын алууга тийиш. Документтерге жашаган жери боюнча каттоо убактылуу жашап турууга уруксат. Кайрылман меканкарт макамдары берилет. 60 же 90 күндүк режимде сарамжалдуу пайдаланган жарандар үчүн маселе болбойт. Туруктуу жашоо үчүн жана убактылуу жашоо үчүн жашоо уруксаты коет вид на жительство. Ошону алыш мүмкүн. Ошо негиздер болгон чакта биз ошол документтердин негизинде ошо чет элдик жаранда кайрадан Кыргызстанда жашоо үчүн биз узартабыз. Өзбек Республикасынын жараны Кыргыз Республикасына келгенде 60 күн жүрсө, келип 1 күн жүрүп кетет, кайра дагы 3 күн жүрүп кетет. Ошентип барып 60 күн толгондон кийин андан кийин виза ачыш керек болот да. Ошол жана келишимдин негизинде 60 күн без виза деген сөз ошол болуп атат.
Кандайдыр бир жагдайлар орун алган учурда чет элдик жарандар үчүн кеңеш берүүчү топтор иш алып барат. Алар көзөмөл өткөрүү жайларында, калкты тейлөө борборундагы 119 сурап билүү кызматында жана элчиликтерде жайгашкан. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузриков, ОТРК Ош. Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлигине техникалар тапшырылды. Аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев катышты. Жаңы техникаларга республикалык бюджеттин эсебинен 35 миллион сом бөлүнгөн. Ага куткаруу шаймандары 10 БелАЗ 7540В үлгүсүндөгү карьердик жүк ташуучу уна, суулчулдар үчүн 1 комплект барокамерасы, 10 Hyundai Starex медициналык атайын унасы, 4 Toyota Hilux авариялык куткаруу унасы жана 4 Isuzu өрт өчүрүүчү унасы сатып алынган. Ошондой эле акыркы 3 жылда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагына 700дөн ашык заманбап унаалар берилип, авариялык куткаруу кызматынын жабдыктары толугу менен жаңыланган. Экскаватор кире албаган татаал жерлерде оор плиталар жылдырууда атайын техникалар, аспаптар жакшы жардамга келет. Мына ушундай техникалар эми биздин Кыргызстаныбызда дагы пайда болду. Мындан тышкары Түркия мамлекетинин өзүбүзгө алгачкы жолу 100 метр тереңдикте кирип чыгуучу ылайыкталган профессионалдык барокамераны алдык. Бул камера суучулдарыбыздын өмүрүнө, ден соолугуна эң керектүү жабдык экенин жакшы билесиздер. Өзүңүздөр билесиздер, ысык көл берметибизди адамдын буту басып киргенден тартып тазалана элек болчу. Көлдүн эң терең жери 668 метр экендигин билесиздер. Бул барокамералар менен жээкке жакын бардык аймактарды тазалоого мүмкүндүк болот. Мындай техникалык колдоолор куткаруучуларга бир кыйла дем күч берип, күчүрмөн даярдыкта болуп, ар дайым апаттын алдын алууга, элибиздин коопсуз жашоосу үчүн шарт түзөрүнө ишенебиз. Ошол учурда сиздерге тапшырма. Ар бир алынган техникаларда GPS-тер орнотулсун. Эч ким аны жеке кызыкчылыгында максаттарга пайдаланылбасын. Мамлекеттин буюмун эч кимдин жеке кызыкчылыгына пайдаланууга эч качан жол берилбейт. Ирригациялык объектилердин 95% союз мезгилинде курулган. Азыркы учурда суунун жоготуусу 50-60% түзөт. Буга байланыштуу 2021 жылдан тартып мамлекет тарабынан ирригация тарамагына өзгөчө көңүл бурулууда. Каржылоонун көлөмү 6-7 эсеге көбөйтүлдү. Мындан улам өлкө аймактарында суу чарба объектилеринде оңдоо калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүүдө. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Өзгөн районунда сугат мезгилини даярдыктарды көрүү иштери башталган. Райондук суу чарба башкармасынын карамагында 288,6 чарбалык каналдар, 128 даана суу бөлүштүрүү курулмалар, 66 даана суу өлчөөчү гидропосттор, 3 даана насостук станция бар. Планга киргизилген оңдоо, чаап тазалоо жумуштарына 42,492,800 сом бөлүнгөн. Азыркы тапта бетондоо кол күчтү талап кылган жумуштар аткарылууда. Аткарылганы Жаманадыр темир бетон лоток каналында бетон иштери, кол менен жасала турган жер иштери аткарылды. Козоолу каналында селдин суусун өткөрүүчү курулма курулду бирөө. Ал эми дагы аткарыла турган жумуштар Өзгөн каналынын башкы суу алуучу жайында, анан кийин Могол каналын дарыя суусунан сактоо үчүн дамба курушубуз керек. Алар эми планда ошол март айына пландап атабыз. Март айынан баштап жумуштар башталат. Ал эми чаап тазалоо жумуштары бул жылга 10 километр каралган. Бүгүнкү күндө 6 километрден ашуун каналдар тазаланды. Өзгөн жана Кара Дарыя каналдары планда көрсөтүлгөн жерлери толугу менен бүткөрүлдү. Учурда 2 айлык өкмөттү камсыздоочу Козулуу каналында жумуштар аткарылууда. Козулуу каналы мунун узундугу 23 километр, дагы кошулуп азыр 30 километр болуп калды. Бул 2 айлык өкмөттү суу менен камсыз кылат. Азыркы күндө 2 километр тазаланып калды. Калганы тазалоо иштери жүрүп жатат азыр. Өзү негизи 4 километр эме койгонбуз быйыл планга. Жарымы тазаланып калды азыр. Сугат суу коромжосуз дыйкандарга берилишин камсыздоо максатында райондо 5 объект кирген. Алардын 10 километр жерине ирригация иштери жүргүзүлөт. Жаманадыр темир бетон лоток каналын 4 километр 200 метр бетондоо мерчемделген. Аны менен бирге Кочкор Ата каналында да сугат суу мезгилине даярдыктар көрүлүүдө. 24
жылга су чарбасынын Куршап гидроучасткасынан Средний Кочкарада каналын 3 километрлик планга киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ушул райондун жетекчи тарабынан техникалар коюлган. Азыр бүгүнкү күндө 3 километрден 800 метрдин сапаттуу канал тазаланып атат. Гидротехникалык курулмаларды оңдоо, су өлчөөчү гидропостторду оңдоо жумуштары жүрүүдө, насостук станциялар калыбына келтирилүүдө. Ага 26 жумушчу, 5 техника тартылган. Ал эми башкы суу алуучу Өзгөн каналы 100 метр бетондолот. Белгилесек, быйыл Кыргызстанда ирригация тармагын жакшыртуу үчүн мамлекеттик казынадан кошумча 2 миллиард сом бөлүнөт. Анын ичинен Ош облусунда суга суу тармактарын оңдоп түзөө жумуштарына 162 миллион сом каралган. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузреков, УТРК Ош. Ош облусунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган 34 жаштагы тургун алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга Шарк айыл аймагынын 60 жаштагы тургуну кайрылып, декабрь айында өзүн султан деп тааныштырган жаран Корея өлкөсүнөн алынып келинген автоунаалардын иш кагаздарын бүтүрүп беремин деп 9000 АКШ доллар акчасын алып, из жашырып кеткендигин билдирген. Аталган факты боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары мурда бир нече жолу сот жообуна тартылган жаран кармалып, камакка алынды. Учурда анын башка кылмыш иштерине тиешеси бардыгын аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ноокат райондук маданият үйү 1990 жылы курулушу аяктап пайдаланууга берилген. Андан бери бир да жолу ремонттон өткөн эмес. Маданият үйүнүн 2018 жылы концерттик залы жабылган. Анткени авариялык абалга кептелип, адам кирүүгө болбой калган. Учурда Маданият министрлигинин колдоосу менен мамлекеттин каржылоосунда капиталдык оңдоп түзөө иштери башталган. Ноокат райондук Маданият үйүнүн азыркы абалы боюнча кабарчыбыз Айымкан Исралы кызынын материалында сөз болот. Ноокат райондук Маданият үйүнүн концерттик залы 2018 жылдан бери жабылып турат. Анткени зал авариялык абалга келип, адам кирүүгө мүмкүн болбой кооптулук жаратып калган. Чоң концерт болгондо күчтүү аппарат коюлгандан кийин концерт бүтүп кеткен, эртеси келсек түшүп калган болот. Анан убырса тазалатып коебуз. Анан жер титиренде түшөт. Анан ошондон 2018 жаап тасталдык. Бир адам башына түшсө наут болот ал. Анан кийин сигналдарыбызды чирип, полдорубуз оонап калгандан ашар жол менен семелтип экенбиз. Ошентип иштеп аттык элек. Акыры менен гипстен анан кийин жаптык да. Азыр эми жакшы крыша жабылды. Эми буюрса ичине түшсө, ичи ремонт болсо, мурда да эле концерт боло берет. Мурда да ишке кирип калат. Буга чейин Ноокат райондук Маданият үйүнүн кызматкерлери 6-7 жылдан бери Маданият үйүнүн концерттик залында эмес, жайкы сахнада же ар бир айыл аймактардын Маданият үйүндө, мектептерде концерт коюп келишкен. 18 жылдан бери азыр концерт, ошого чейин концерт аябай жакшы коюлуп жүргөн, өзүбүздүн кызматкерлер отчеттик концерттерин коюп жүрүшкөн, анан сырттан келген концерттер коюлган, эл аябай жакшы келчү. Бул районубузда борборунда жайгашкан үчүн башка улуттун концерттери да келип жүргөн. Райондук Маданият үйү 1990 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Андан бери бир да жолу ремонттон өткөн эмес. Учурда Маданият министрлигинин колдоосу менен мамлекеттик бюджеттен 30 миллион сом каражат бөлүнүп, капиталдык ремонт иштери башталган. Бул 30 миллиондун ичинде жалпы эле зданиянын бүт ремонттон өткөрүлөт. Анан концерттик залдын жылытуу системасы да каралган, сметага киргизилген, орундуктары алмаштырылат, жаңыланат. Концерттик залда постоянно туручу аппаратура коюлат. Ошол заманбап кылып, ушинтип смета түзүшкөн, ошол 30 миллион ичинде каралган бардыгы. Анан иш кабинеттери космический ремонт болот, жылытуу системасы киргизилет. Ички зданиянын ички тышкы ремонту бүт ушул 30 миллион ичине киргизилген.
Ноокат райондук маданият үйүндө китепкана райондук музейдагы жайгашып, жалпы 15 кызматкер эмгектенет. Эске салсак, Маданият министрлигинин колдоосу менен республика аймактарындагы башка маданият үйлөрү дагы ремонттон өтүп жатат. Айымкан Исрал кызы, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош. Ошто 2 күндөн бери жааган каардан улам жолдорго муз тоңуп, айдоочуларга бир топ түйшүктөр жаралууда. Ага ылайык учурда шаардагы жолдорду кардан тазалоо иштерине атайын 4 техника тартылып, 35 тонна кум, туз себилген. Инерттик материалдар канчалык деңгээлде себилди, кабарчыбыз кененирээк баяндап берет. Тынымсыз жааган кардан шаардын көчөлөрүн тазалоо иштери жүрүүдө. Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери түнү менен нөөмөткө туруп, техникалардын жардамы менен жааган карды тазалап турушкан. Жалпысынан калаада көчөлөргө 35 тоннадан ашык кум, туз себилген. Акбуранын аркы бети бардыгы бизге карайт. 10 адыр кошулуп, 2 моз, арка, 4 машина тынбай иштедик. 2 рейстен туз чачтык, барып тазаладык, тазалай турган жерин. Ал эми шаардагы эс алуу бактарын кардан тазалоо жумуштарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу ишканасынын милдети. Ишканада атайын кардан тазалоо үчүн техникалар учурда жок, бирок ага карабай кызматкерлер өз милдетин так аткарып жатышат. Стулдардан бери тазалайбыз. Бүт мына азыр мына мусорлардын иштерин тазалайбыз. Бүт бардыгын тазалап, мына карды көрөп, анан кар жок мезгилде шыпырабыз. Бүт таптаза кылып шыпырып коебуз. Ушул адам баскан жерди таптаза кылып көрөп турабыз, тазалапчы. Алар жыгылып неме болсо биз күнөөлүү болуп калабыз да. Ошого тазалап турабыз. Ош облусунун аймагында кар калың жааган. Мырзаке Карагулжа Алайкы ууна жолун тазалоо иштери толук аяктады. Учурда жол 2 тараптуу ачык. Ош Сарыташ Эркештам ууна жолдору 2 тараптуу ачык. Азыркы учурда өз каттамын тийиштүү деңгээлде иш алып барып жатат. Жол тейлөө ишканасы тарабынан тийиштүү техникалар тартылып, ошондой эле туздар убакыт саат менен чачылып, азыркы күндө тийиштүү иштер жүрүп жатат. 2 күндөн бери жааган кардан улам суу, жарык, жылуулук үзгүлтүккө учураган жок. Шаардагы көчөлөр өз убагында тазаланып, айдоочуларга ыңгайсыздык жаралбады. Ошто акындар менен мектеп окуучуларынын жолугушуусу болуп өттү. Иш-чарага Ош шаардык жазуучулар союзунун акын жазуучулары номер 42 Керметтөө мектеп гимназиясынын окуучулары жана мугалимдери катышты. Жолугушуунун негизги максаты мектеп окуучуларынын таланттарын арттыруу жана аларга чыгармачылык мотивация, стимул берүү болуп саналат. Жаштардын шыгын ойготууга багытталган мындай иш-чара мындан арыда уланмакчы. Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучулары акындарга таандык чыгармаларды көркөм окуп беришти. Өсүп чыгып келаткан жаңы булак болуп көзүн ачтырып аткан окуучуларыбызга оң таасирлерин тийгизет деп ойлоймун. Мындай жолугушуулардын болгонун көп каалап кетет элем. Тарбиялык мааниси өтө чоң. Биздин мектепте бир гана окуу тарбия процессин жүргүзүүдө билим берүү гана эмес, мындай тарбиялык мааниси чоң болгон жолугушуулар, иш-чаралардын өткөнүн жакшы деп эсептеймин. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Алда сиздерди дүйнөлүк жаңылыктары жана аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. УТРК Ош телеканалында дүйнөлүк жаңылыктар. Аны мен Асылбек Табайбек уулу тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Мальдив аралдарында депутаттар ортосунда мушташ чыкты. Пакистандын мурдагы премьер-министри Имран Хан 10 жылга эркинен ажыратылды. Владимир Путин акыркы 6 жылда тапкан кирешесин жарыялады. Мальдив аралдарынын президенти Мохаммед Муезе парламенттик көпчүлүктү түзгөн оппозициянын реакциясына туш болду. Мальдив аралдарынын маалымат каражаттарында орун алган кабарга караганда министрлер кабинетине дайындоо учурунда парламентте мушташ чыккан. Бийликтеги партия жана анын өнөктөшү Улуттук элдик конгресс жана Мальдивтердин прогрессивдүү партиясы оппозициянын кадамына каршы парламенттин сессиясын болтурбоо аракетин көрүштү. Өлкөнүн басма сөзүндө жана интернетте тараган видеолорго караганда депутаттар трибунада вувузела ойноп, андан кийин оппозициялык Мальдивиянын демократиялык партиясы депутаттар менен кагылышкан.
Эл өкүлдөрү мушташып бири-бирин тепкилеп, жерге кулап түшкөн учурлар камерага түшүп калган. Окуядан кийин жаракат алган депутат ооруканага жаткырылгандыгы маалым болду. Пакистандын мурдагы премьер-министри Имран Хан 10 жылга эркинен ажыратылды. Сот аны мамлекеттик сырды ачыкка чыгаруу боюнча күнөөлүү деп тапкан. Хан менен бирге Пакистандын мурдагы тышкы иштер министри Шах Махмуд Хуреши да соттолду. Хан жана Хуреши мүчө болгон Пакистандын Адилеттик аракет партиясынын басма сөз катчысы Саед Зулфихар Бухаринин айтымында өкүм жогорку сотко апелляцияланат. Мурдагы премьер-министри 2023 жылдын 5 августунда коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып абакка жөнөтүлгөн. 29 августта Пакистандын соту Ханды 3 жылдык абак жазасын убактылуу токтотуп, күрөөгө бошотуу чечимин чыгарган. Бирок 30 августта Хан мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деген айып менен кайрадан камакка алынган эле. Ал эми мурдагы тышкы иштер министри Шах Махмуд Хуреши да ошол эле себеп менен түрмөгө кесилген. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Орусиядагы президенттик шайлоого катталган талапкер Владимир Путиндин кирешеси тууралуу декларациясын жарыялады. Анын айтымында Путин акыркы 6 жылда 67,6 миллион рубль киреше тапкан. Бул Орусиянын президентинин айлык акысынан, банктык аманаттарынан, баалуу кагаздарынан, ошондой эле пенсиясынан, анын ичинде аскердик пенсиядан, мүлкүн сатуудан түшкөн кирешесинен турат. Путиндин декларациясында 2018 жылдагыдай эле анын Санкт-Петербургдагы 77 чарчы метрлик батири жана 18 чарчы метрлик гаражы бар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле ага тиешелүү унаалардын тизмеси өзгөргөн жок. Владимир Путиндин шайлоо штабынын басма сөз катчысы Александра Суворованын айтымында анын 6 жылдык кирешеси негизинен президент катары айлыгынан турат. Эскерте кетсек, Орусиядагы президенттик шайлоо ушул жылдын 15-17 мартына белгиленген. Владимир Путин 5-мүнөткө президенттикке атсалышууда. Франциянын ички иштер министри Жеральд Дарманин 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндары учурунда коомдук тартипти коргой турган полиция кызматкерлерине кошумча маяна берүүнү убадалады. Олимпиадада тартипти сактоо үчүн кошумча төлөм бир кишиге 1900 еврону түзөт. Басылманын маалыматы боюнча Дарманин полициядагы наразычылыкты басуу үчүн ушундай чечимге келген. Франциянын укук коргоо органдарынын кызматкерлери акыркы учурдагы массалык ишташтоолордун жана дыйкандардын массалык наразычылык акцияларынын улам кооптуу шарттарда жана ашыкча жумушта иштөөгө аргасыз болуп жаткандыгына нааразы. Узак сапардан кийин Бенито атындагы жираф Мексиканын Пуэбла шаарындагы сафари паркына жайгашат. Ага чейин ал 8 ай бою Сьюдад Хуаресте жалгыз жана анын үстүнө таар кородо жашаган. Жирафтын тагдыры зоопаркка келген коноктордун жана жаратылышты коргоочуларды тынчсыздандырган. Жалгыздыктан тышкары жирафты жашоосу ыңгайсыз. Климаттын айынан таталдашкан. Сьюдад Хуарес кышында абдан суук болот. Активисттер африкалык жаныбарды Пуэблага ташууну камсыздап беришкен. Бенито жүк ташуучу чиркегичте 2000 км же болбосо 50 сааттык жол жүрдү. Ал үчүн атайын бийик контейнер жасалып, жолдо азыктандырылып, саламаттыгы такай көзөмөлдөнүп жеткирилген. Дүйнөдө орун алган окуялар ушулар болду. Алдыда аба ырайы болот. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуз.